Урматтуу теле көрүүчүлөр, кийинки конокторубуз студиябызга келип олтурат. Жогоруда айтканбыз, бүгүнкү күндүн каармандары деп. Чындыгында бүгүнкү күндүн каармандары, анда тааныштырсак, Жанаргүл Мойдинова, Жетиген мектеп лицейинин география мугалими, 11-класстын класс жетекчиси. Майрамыңыздар менен. Рахмат. Жана ошондой эле 11-класстын бүтүрүүчүлөрү, окуучулар Аман, Бермет, Нурбол жана Муксина. Майрамыңыздар кут болсун. Бүгүнкү күн сиздердин күнүңүздөр. Эфирден пайдаланып, студияга келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз жана майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Эжеке бул гүл сиздерге. Алабыздар. Рахмат. Куттуктайбыз. Маанай жакшыбы? Анан биздин студияга келатканда эмнени ойлоп келдиңиздер? Майрамдык маанайлар кандай ушул жөнүндө сүйлөшсөк, эжеке. Саламатсыздарбы баарыңыздарга? Бүгүнкү бүтүрүүчүлөрдүн жалпы майрамы менен куттуктайм. Сезимдер эми башкача сезимдерибиз бар болчу буга чейин. Мынтип немеге карата акыр коңгуроо онлайн болуп калган үчүн аз деле мыйзамга баш ийебиз, сыймыктанабыз. Бир жагы ичим ачышып турса, бир жагым сүйүнүп турам балдарым бүткөнүнө. Майрам менен. Канча жыл окуттуңуз эжеке бул балдарда? Мен биздин мектеп Жетиген мектепте 2016-жылы ачылган. Ошол мезгилде булар 7-класста окуйт эле. Баардыгы 7-класстан келишкен, экзамен менен келген жакшы окуучулар болчу. А классы, Б классы бар. Анан А классын алгам ошол мезгилде. Бул сиздин окуучуларыңыз? Ооба, бул менин окуучуларым. Булар Б класста окуйт эле. Экөө А класста окуйт болчу. Анан 7А класстан 7-класста келген окуучулар бирок жаңы мектеп, баарыбыз жаңыбыз. 1-класска келген балдардай болгон. Ар биринин өзүнүн мүнөзү башкача болчу. Анан барып анан А класс, Б классты жетектеп калдым. Кийин 9-класс болгондон кийин кошулуп, азыр мына Кудай буйруп 11-классты бүтүп атышат. Жетиген мектеп лицейинин экинчи бүтүрүүчүлөрү булар. Кудай кааласа мен чоң-чоң ийгиликтерди эртеге ОРТсын, алтын тамга, алтын сертификаттарды күтүп отурган мезгилибиз азыр. Демек, акыркы коңгуроо онлайн болгондо бир гана бүтүрүүчүлөр эмес, эжекелер да кейип отурган чагы турбайбы? Кейип отурган. Эми бул окуучулук мезгилдеги эң бир эсте каларлык нерсе. 10 жыл окуйсуң, классташтарың, балалык, алгачкы окуткан мектептеги мугалимдериң эсте каларлык нерсе да. Ал эми окуучулардын маанайын сурабайлыбы, бүгүнкү күн кандай башталды? Биздин маанайда бүгүнкү күнгө сонун, бүгүн 25 биз дагы ойлогонбуз, бүгүн жакшы маанайда бүтүрсөк, майрам болот деп ойлогонбуз биз мурунтан беричи. Андан кийин ушундай приказ чыкты. Бул жагынан биз эле бул приказ бир жагынан жакшы жака. Ооба. Албетте. Ден соолукту ойлош керек биринчи кезекте. Ковид бул мындай 2020-жылы ковид чыкты. Будан канча адамдар мындай ооруп, ушундай болду. Андан кийин ушул нерсе кайталанбасын деген эле алардын деле жакшы эле ою деп ойлойм. Бул да бир жагынан жакшы деп ойлойм. Жакшы, сиздер капаланбаңыздар. Себеп дегенде мына бүгүн биз студияга келип, өзүңүздөрдүн окуучулук тарыхта дегенде акыркы күндөр болсо деле, мисалы көрүүчүлөр менен көрүшүп, бардык бүтүрүүчүлөрдү, досторду ушул онлайн аркылуу, түз эфир аркылуу куттуктап олтурасыңар. Бул албетте бул силердин бактыңарга жаралган мүмкүнчүлүк десем болот да. Анан бул окуучуларды биз жөн жерден чакырган жокпуз, чындыгында мыктылар, мыктылар. Эжеке, балким өзүңүз айтып бересиз мүнөздөрү жөнүндө, Мүнөздөрү жөнүндө бул класста бөлүнбөйт. Бул окуучу жакшы, бул окуучу жаман депчи. Анан баардык мугалим менен окуучунун, класс жетекчинин окуучуларга болгон сүйүүсү бир башкача сезим болот. Анан шык жөндөм боюнча деле айтсаңыз болот. Өзүңдүн балдарыңдай көрөсүң, анан 30 балаң болсо 30 ал булдай эле, ал жакшы эле, бул жаман эле дей албайбыз. Баардыгы жакшы балдар. Анан алардан да өзгөчөлөрү бар. Жакшы окугандары, мына Аман, Бермет, булар ушу олимпиадага жакшы окушуп, жакшы ийгиликтерге жетип, бул химия сабагынан республикалык олимпиаданын жеңүүчүсү, бул кыргыз тил сабагынан, ал эми Нурбол болсо биология сабактарынан олимпиадага жеткен окуучулардын бири болуп эсептелет. Жакшы, анда Берметке сурооым келип турат. Негизи кандай сезимдер болот? Мектепти бүтүп атасыңар, ыйлай турган мезгил эми келди окшойт, Ооба, сезимибизди айтып түшүндүрө албайбыз. Себеби эжеке айткандай, бир жагынан сүйүнсөк, бир жагынан кубанабыз. Акыркы убакта мектептен кеткибиз келбейт. Үйгө барсак да мектепти ойлонобуз. Досторубузду бир туугандай болуп калган досторубузду башка көрбөйбүзбү деп ойлойбуз.
ошол өзүн сезим жеткизе албайбыз. Күндө мектепке барып, мисалы биздин мектеп жөнөкөй мектеп эмес, көп убактыбыз мектепте өтөт. Анан бир үйдө жашагандай болуп эле, үйгө барганда да жаман башкача болобуз. Ошол сезимибизди эч кандай айтып жеткизе албайбыз да. Эми мырзалар болсочу, мырзалар кантип атат? Окууну бат эле аяктап, бат эле чоңоюп кетсем деп ошондой деп атасызбы же? Жок, мен да бир жагынан көңүлүм түшүп турат ушу мектепти бүтүп атканыбызга. Ушунча жыл чогуу окуп, мындай жакын болуп калыппыз да, бири-бирибизге жакын болуп. Ошо бир туугандай болуп калыппыз. Ошо алыстап кетебиз. Кеткенди эстесең, мындай көңүлүм чөгөт. Бир жагынан бардык нерсенин жакшы жагы бар, жаман жагы бар дегендей. Жакшы жагы болсо биз эми ушул бойдон токто калбай, кийинки жашообузду улантышыбыз керек, окуу жайларга өтүшүбүз керек. Ошол. Жакшы. Муксина, мисалы азыр алдыда сиздерде республикалык тестирлөө өтүп жаткан учур кандай даярданып жатасыздар? Кандай сезимдер болуп атат? Тапшырдыңыздар, жыйынтыгын күтүп атат. Жыйынтыгын күтүп атат. Кандай болду? Ортого даярдануу процесси бул өзгөчө бир толкундандыруучу учур. Андан кийин ортону тапшырып бүткөндөн кийин анын жообун күтүшү андан да кыйыныраак болот экен. Биз ойлогонбуз, ортону тапшырып бүтүп эле каалагандай жүрүп көңүлүбүз бошоп калат деп, бирок ондой эмес экен. 1 ай убакыт ал жообун чыгышын күтүү дагы бул өтө кыйын экен да. Негизи билишим боюнча жалпы республикалык тестирлөөгө 1 жылдай даярданышат да. Эжеке кандай даярдыктарды жүргүздүңүздөр? 1 жыл эмес, булар 9-класстан баштап эле даярдана башташкан. Бул эми баягы 11 жыл окугандын результаты да. Анан акыркы күндөр аябай даярданышты. Ал мектептин ичинде, мектептен тышкары курстарга дагы барып атышты, кошумча кылып. Аябай катуу даярдандым. Бул балдар менен кошо мен деле өзүмчө бир үстүмө толкундандым, жүк болду. Анан быйылкы жылы ар мектепке чачып коюптур го эртен. Болгон убактым болуп, бир мектепке гана бара алдым, башка мектепке бара алган жокмун. Эми барып деле биз кошо кирбейбиз, эчтеле калып кетебиз, ошолорго кичине далдоо болот экен да. Келей таспы эжеке, келей таспы эжеке дегенде эле эми баягындай өзүмчө эме кылып анан койчу эми барайынчы ошол жерге деп анан кийин. Ошол эми азыр жыйынтыкты күтүп отурганбыз. Жакшы эле ойлор барбы? Жыйынтык жакшы эле чыгат деп өзүңүздөргө ишендиңиздерби? Түшүнүп койсоңуздар. Бул негизи бизге да кичине арасат болуп калды. Бир жагынан олимпиада болсо, бир жагынан жерти. Анан биз буюрса жакшы даярдандык. Эмгегибиздин акыбети кайтат деп ишенебиз. Анан кийин жеңил эле болду. Жакшы, анан келечекте ким болгуңар келет негизинечи? Мисалы, сөзсүз түрдө ошол жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы менен кайсыга баал жетсе ошого тапшырыш керекпи, же болбосо бул жакта көксөгөн мындай кесиптер барбы? Биз силерди кийин кайсыл жерлерден көрөбүз дегендей да. Келечекте азыркы замандын талабы болуп аткан IT тарабына кетсем дейм. Ошол максатта, ошол багытта кетип, анан кийин азыркы замандын талабы болуп атат. Бул бир эле кесип менен кетпей, ар тараптуу болуш керек. Азыркы өзгөрүлмө заманда бир жагынан IT болсо да, бир жагынан дагы башка кесиптерди да кошо алып кетсем деген ойлорум бар. Жакшы, Бермет. Ким болосуз? Мен да аман айтып кеткендей, IT тармагында кетким келип жатат. Ошол заман талабына жараша баарыбыз ар тараптуу болушубуз керек. Бир гана бир кесип менен чектелбей, башка кесиптерди дагы аркалагым келет. Нурбол. Мен мурунтан ошо судмед экспертизага кызыккам. Ошол тармакка өзүм тапшырайын деп, өзүм быйыл ошол жерге токтолдум да. Ошо судмед эксперт болом деген үмүттөм. Муксина. Мен кесибим боюнча, Кудай кааласа, тил боюнча кетким келип атат. Айтышат го, канча тил билсең, ошончо дил билесиң деп. Меники ошо гостиничный дела, менеджерлик боюнча. Жакшы. Эжеке максаттарына жетет деп ойлойсузбу? Өзүңүз кесип тандоо боюнча кандай багыт берип жатасыз? Кеңеш бердиңизби анан? Эмне үчүн сиздин кесибиңизди аркалабайт? Же болбосо классыңызда барбы ошол мугалим болом дегендер? Жок, мугалим болом деген эч ким болгон жок. Билбейм, заман талабы ошондой болуп калды окшойт. Барган сайын окуучулардын ойлору бөлөкчө, деңгээли бөлөкчө дегендей. Бирок эң эме мугалим деле жакшы кесип. Айтып келетиңиз. Бардыгы башка кесипти аркалап кетсе, кийинки муунду ким тарбиялайт деген дагы суроо жаралат да негизинен. Эң жаманын армагы окшогон эле мугалим болгула деп айтып калам. Жакшы. Эжеке, акыркы коңгуроо онлайн азыр болдубу же эми болгонун жатабы? Онлайн куттуктоолорубузду жөнөтө элекпиз. Биз эртең менен эле саат 9-га түз эфирге келесиң эртеси, эртең менен эле саат 8:30 баштап
төртөөбүз даярданып өзүчө толкунданып ал жака барып эмнелерди сүйлөйбүз. Түз эфирден суроолорун берет десе эмне деген суроо берет экен деп. Жеңил эле эжеке байкадыңыздар. Азыр азыр нол жерден чыгып алып азыр онлайн куттуктайбыз. Анан жакшы майрамдаңыздар. Келиңиздер жалпы көрүүчүлөргө, кесиптештерди, классташтарды куттуктап өтөлү. Эжеке сизден баштайлы келиңиз. Сиздер мен жыйынтыктап. Бардык күттүрүүчүлөрдү ошо майрам менен куттуктайм. Ошо каалаган максаттарыңарга жеткиле. Каалаган ошо орти тапшыргандар болсо, каалаган ошо балды, эңсеңген балыңарды насип этсин Аллахым. Ошо бардыгыңарга ийгилик каалайм. Биринчиден ойрот тапшырып бардык бүтүүчүлөргө жеңилдешиңер менен дегим келип турат. Анткени канча 1 жылдан бери даярданып, азыркы учурда жыйынтын күтүп отурган убагы. Андан кийин бардыгыңыздардын бүгүнкү майрамыңыздар менен, бүгүнкү майрам бул 11 жылдан берки 11 жыл жол жүрүп ушул күнгө келип отурабыз. Ушул майрамды бир унутулгус мектепте өткөрө албасаңар да видео болсо дагы кичине майрамдык маанайда өткөргүлө. Ушуга чейинки бизди окутуп келген мугалимдерге да чоң рахмат. Бизге бир гана предметтик сабактардан үйрөтпөй, бизди ар тараптан колдоп, ар тараптан жакшы болгон, көз карашыбызды өзгөртүп, ушундай окутуп келген мугалимдерге да чоң рахмат. Жана бардык бүтүүчүлөрдүн атынан бул биз ушу мугалимдерди үмүтүн актайбыз. Кудай буйрса чоң ийгиликтерге жетебиз. Мугалимдер бизди мындай ишенип уядан учурду, биз дагы ошол менетти актайбыз дегим келет. Жакшы. Дагы барбы куттуктайчу? Келиңиздер. Барыңарды бүгүнкү 25 май майрамга менен куттуктайм. Эч капа болбогула, онлайн болуп калды деп. Айтышат го бир айдын 15-и караңгы болсо 15 жарык болот деп. Мунун дагы бир өзүнө жараша жакшылыктары бардыр деп ишенебиз. Жана ошондой эле 11 жыл бизге билим берип, өзүнүн бардык жакшы жаман күнүбүздө жаныбызда болгон мугалимдерге чоң рахмат өзгөчө. Алар үйдөгү балдарын да таштап, керек болсо өздөрүнүн проблемаларын да унутуп, мектепке келип биз менен кошо иштешти. Аларга чоң рахмат. Рахмат. Эжеке келиңиз. Эжеке сиз жыйынтыктап коюңуз, Мен жыйынтыктап койсом, эмне дейм, кечтен бери куттуктоолорду айтып атабыз, видеого тарткызып атабыз. Анан өзүчө толкундадык, өзүбүзгө жаш алдык, бирибизге акыркы тарбиялык саатымды өттүм кече. Ыйлабайсыз кыздар. 7 класстан берки ошол өткөн тарбиялык сааттардын жыйындысын чыгардым кече. Акыркы саатым өтүп атып, жакшы сөздөрүм айттым. Эмне дейм буларга, ак жол дейм. Сапары байсалдуу болсун. Бул биздин мектеп башка мектептерден айырмаланып 9 саат бир мектептин ичинде болобуз. Ошол 9 сааттын ичинде бир үй бүлөдөй эле. Эже сиңдидей, ака ука, апасы баламдай эле кылып жашадык. Анан ушунча 19 жылдык мугалимдик кесибимен канчалаган класстарды бүтүрүп чыгарсак дагы бул классым өзгөчө бөлөк болду мен үчүн. Ушунчалык жакшы көрдүм. Кээде катып айттым, кээде жакшы сыйлаштык, ошентип анан ошол жерде жашадык да. 9 саат болду. Жакшы, чындыгында. Эмне деймин, сапары байсалдуу болсун. Ак жол эртеңки ошол ОРТнын жыйынтыктары жакшы бүтүп, жакшы ийгиликтерге бир эле менин сыймыгым эмес, ошо жетеген мектептин коллективинин сыймыгы болуп, алыска жеткизсин биздин мектептин ийгилигин. Жакшы, мен азыр бүтүрүүчүлөрдү карап чындыгында суктанып турам. Өзүмдүн ушул балалык күндөрүмдө эске түштү десем болот. Силерде чоң мүмкүнчүлүк, мындан ары жолуңарды жакшы тандап, өзүңөрдүн көксөгөн кесибиңердин ээси болушуна биз чын жүрөктөн тилектешпиз. Анан сөзсүз түрдө адашпагыла. Негизи ушул багытыңар түз болуп, ушул максатка карай эмгектене берсеңер, окуу билим ала берсеңер, сөзсүз түрдө ийгиликке жетесиңер деген ишеничтемин. Бүгүнкү майрамыңар менен майрамды жакшы тоскула, анан досторду дагы сөзсүз түрдө мугалимдерди да куттуктап, бизден салам айта баргыла. Рахмат айтабыз. Бар болуңуздар. Биз көрсөтүүбүздү алдыга карай уланталы. Кезекте жакшы бир жагымдуу чыгарма сиздер үчүн жаңырсын, анан соң жолугушабыз.